Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен Талим программасы. Түз эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн Кудай буйруса ушул Талим программасында Чубак ажынын жаркын элесине арналган керемет китеп чыккан. Менин колумда турат мынакей Иман жолунда достук деп керемет китеп. Анын ошол жазган автору, ошол түзүүчүсү устазыбыз, кыргыз таануучу, дин таануучу, манас таануучу, Дарак басма үйүнүн негиздөөчүсү Сейитбек Идрисов ага келген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракату. Кабарыңыз болсун. Ошол күнү-түнү аз уктап көп эмгек кылып, кумурскадай көп иштер жасап атасыз. Алла разы болсун. Бул болсо элибиз үчүн, кыргыз үчүн, дүйнө жүзүндөгү мусулмандар үчүн чоң бир үлгү өрнөк болот деген ойдобуз. Устаз сөз башынан болсун да амандашып, саламдашып, буйруса бүгүн бир дамыланын, диналанын бир бейнесин ачып бериңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн кайрадан ошол Дарак басма үйүнүн китептерин көтөрүп алып, мына Темирлан агайлардын куттуу студиясына келип, сиздер менен маек куралы деп атабыз. Бүгүн Кудайым буйруса колубузда ушул 2025 жылдын аяктарында жарык көргөн, Дарак басма үйүнөн жарык көргөн Ыйман жолундагы достук Чубак ажы деген китеп тууралуу сөз кылабыз. Деги эле бул китептин жазылышы кандай болгон, бул китеп кантип мындай китепке айланып калды, Чубак устаздын өмүр тажрыйбаларына арналган бул китептин жазылышында кандай окуялар болду, деги эле Чубак устаздын бейнесине үңүлүп киргенге аракет кылмакчыбыз. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Устаз мынакей бул китеп эми жазгандар билет. Ойлонуп, толгонуп, анан ушул Тойгонбай ажекебиздин дагы чоң салымдары бар экен. Алла разы болсун. Агай, анда сөз башынан болсун. Бул китеп идеясы кандай болгон, качан башталган, анан кимдер демөөрчү болду, кимдер чыгарды? Сөз сизден да. Чубак устазыбызды кыргыз элинде тааныбаган киши жок. Ал кишинин кыргыз элине жасаган, ислам динине жасаган кызматы боюнча баардык мекендештери сыймык менен эскеришет. Биздин Ала Тоо жергесинен чыккан кереметтүү ушуна бир кылымда бир кайталангыс бир керемет аалым болчу. Бул устазыбыз боюнча китеп өмүр баянына арналган. Деги эле ошол устаздын өмүр тажрыйбаларына арналган китепти жазуу ою биринчи менде деле болгон башында. Бирок биринчилерден болуп ошол Чубак устаздын жанында жүргөн, Чубак устаздын көзүдүрүү кезинде мындай менеджерлик кылган, жанында жардам берип жүргөн Тойгон Ажы Абдукаров деген агабыз бар. Ушул киши демилге көтөрүп, бул киши ошол биздин досубуз боюнча, аалымыбыз боюнча жакшы бир өмүр баяны боюнча бир китеп жазалы деп бизге сунуштады, биздин Дарак басма үйүнө. Анан Дарак басма үйү бул ишти колго алып, мындан 2 жыл мурда баштаганбыз. Баштаганда эле Чубак устаздын кайсыл эме жагын ачып беришибиз керек деген маселе турду да. Чындап мына аалымдын бейнесин ачып бериш чын-чынына келгенде бизге аябай оор болду. Бул китеп өзү көлөмдүү китеп болгону менен, көлөмдүү жакшынакай бир сүрөттөр менен кооздолуп чыккан китеп болгону менен Чубак устаздын бейнесине арналган бир кандай бир тамчыдай эле болуп калды, бир тамчыдай эле болуп калды десек эле болот. Башка айтканда биз бул китеп менен устаздын толук кандуу бейнесин ачтык деп айта албайбыз. Албетте Чубак устаз боюнча жазыла турган, айтыла турган сөздөр көп, жазыла турган китептер дагы буюрса алдыда деп ойлойбуз. Анан ошол Чубак устаздын өмүр тажрыйбаларын чындап мындай бейнесин ачып бериш өтө оор маселе экен. Бирок ошого карабастан баягы ары гүлдөн гүлгө, түркүн гүлгө конуп жүрүп, ушундай бир татынагай гүлдөргө конуп жүрүп, бир тамчы бал
даярдаш үчүн канчалык гүлдөр конуп келет эмеспи? ооба, чакырымдардан учуп басып. Ал гүлдөрдөн деген ошол балды да топтоп келиш үчүн эмне деген бир азап тозокту баштан өткөрөт дегендей. Бирде күндүн ысыгында калат, бирде деген жамгырлуу күндө калат, жаандын астында калат. Айтор ушинтип бир мээнет менен, кыйынчылык менен бир тамчы балды даярдаш үчүн ары кандай кыйынчылыкты тарткан болсо, биз дагы Чубак устазыбыздын бейнесине арналган маалыматтарды, өмүр таржымалына арналган маалыматтарды топтош үчүн бир топ 2 жыл түйшүк тарттык. Ал үчүн биз какпаган эшик калбады десек да болот. Көптөгөн жакындарынан, атасынан, жакындарынан, досторунан, шакирттеринен, устаздарынан, айтор ошол Чубак устаз боюнча кимде кандай маалымат болсо мүмкүн болушунча ар бири менен жолугуп, сүйлөшүп, интервьюларды уюштуруп, ушинтип отуруп маалыматтарды топтоп, андан кийин Чубак устаз боюнча китепти ушинтип жыйынтыктадык. Бирок жана жогоруда башында айткандай эле Чубак устазга арналган бул китеп устаздын толук бейнесин ачып берди деп биз айта албайбыз. Кудайым буйрса, Чубак устаз боюнча дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз болгондо дагы башка бир өңүттөгү чындап мына бир аалымдык бейнесине тереңдеп киргенге, же болбосо Чубак устаздын чындап мына бир илим казынасын ачып бере турган бир башкача өңүттөгү бир канча китептер жазылат болуш керек деп ойлойбуз. Китеп ушул башталган күндөн баштап бир 2 жыл аралыгында биз болгон маалыматтардын баарын топтоп, андан кийин эң негизги баягы китепти өз дагы мындай автор болуп турган Тойгонбай Абдыкоров агабыздын ошол көпчүлүк эл билбеген, ошол жанында жүрүп, 10 жылдан ашык жанында жүрүп, кайсыл жерде кандай сабактар уюштурулган, динге кандай кызматтар кылынган, ошол жагына дагы мындай маалыматтар көбүрөөк бул жерде. Чындап ошон үчүн ыйман жолундагы достук деп аталышын дагы бир эмеси ошонун. Ошол кишинин дагы бул китептин баягы маалыматтардын топтолушунда өзүнүн баягы ошол Чубак устаздын жанында жүрүп, өзүнү дагы ошол эч ким билбеген жан дүйнөсүндө сактап жүргөн баягы маалыматтардын баардыгын ушул китепке киргизгенге аракет кылдык. Анан китепти дагы ошол жазылып, басмаканадан ушундай бир сапаттуу менен басылышына дагы ошол Тойгонбай ажы өзү колго алып, китептин ушинтип жарыкка чыгып, элге таралышына дагы чоң бир салымын кошту. Ошону дагы биз баягы китептин эмесинде биз алкагында айта кетишибиз керек деп ойлойм. Китептин негизги жазылыш таржымалуу ушинтип башталды. Сон, Алла разы болсун. Сизди билебиз, эми баягы китеп жаатында дарак басмай ушу алдына ат салдырбайт, көп китептерди чыгарып атасыздар мынакей. Аруу энелер жөнүндө болсун, Азирети Умар болсун, башка болсун, канчадаган жүздөгөн китептер жазсаңыздар. Эми буну баягы жазгандар жакшы билет. Анан окурмандар азыр мынакей биякта сизге лайктарды басып, ыраазычылыктарды билдирип атат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анан ошол суроолор да өтө көп келип атат. Ошондой болсо дагы суроолорду окуп кетсек, эгер бир сөз менен айтсак, окурман китептен эмнени алып чыгат устаз дейт. Мен суроого жооп берердин астында бир кыскача бир текст бар. Ошол текстти сиздерге окуп берейин дагы, анан кийин сурооңуздарга жооп берейин. Бир өмүрдүн изи. Бул китеп катардагы бир адам тууралуу жөн гана эскерүү эмес, исламга арналган бир өмүрдүн калтырган изин сүрөттөгөн баян. Бул китеп барагына эмес, жүрөктүн тереңине түшкөн, өмүр бою унутулбай турган адамдык нарктын, ыймандын, адеп акылактын изи. Чубак ажы жөнөкөй молдо эмес болчу. Ал өз доорунун руханий мугалими, элдин үнүн айткан акыйкатчысы, жүрөктөрдү ойготкон устазы болчу. Анын таасири сүйлөгөн сөзүндө эмес, жашаган өмүрүндө катылган болчу. Себеби чыныгы аалым элге кагаз менен эмес, мүнөз менен, жүрүм турум менен таасир берет. Бул китеп ошол өмүрдүн
нур чачкан жолун кагазга түшүрүү, элдин жүрөгүнөн орун алган адам тууралуу баян, ал адамдын сөзүн эмес, жан дүйнөдөгү жарыгын сүрөттөп берет. Биз китептин башталышында алгы сөзүндө ушинтип баштаганбыз китепти. Албетте, бул жерде дагы азыр текстте айтылгандай, Чубак устаздын башкы биринчи бөлүмдө, бир канча бөлүмдөн турат. Башкы биринчи бөлүмүндө биз Чубак устаздын баягы өмүрүнүн башатынан көбүрөөк басым жасаганга аракет кылдык. Себеби бир аалымдын аалым болуп калыптанышында, анын баягы ушунчолук бүткүл элдин сүйүүсүн, көңүлүн өзүнө буруп, сүйүүсүнө татыган ушундай аалымдын аалым болуп калыптанышында кандай жагдайлар, кандай кырдаалдар негизинен баягы өбөлгө болгон, себеп болгон деген маселе үчүн биз ошол өмүр баянын баягы башатынан көбүрөөк токтолууга аракет кылдык. Мен ошол боюнча сиздерге бүгүн айтып берейин деп атам. Кудайым буйрса, Чубак устаз негизинен баягы көбүнчө мындай стандарттуу түрдө эле интервью бергендердин көпчүлүгү айтышат. Ушундай бир Жалал Абад облусунда Мундуз айылында төрөлгөн, атасы мугалим болгон, энеси дагы мугалим болгон, педагогдун үйүндө, интеллигенциянын үйүндө төрөлгөн деп ушинтип мындай стандарттык түрдө маалыматтарды беришет. Бирок мен жалпы окурмандарга бир Чубак устаздын бир чындап Аллах Тааланын насиби менен ушундай бир аалымдык сапарына чыгышына башка бир факторлордон болсо керек деп мен китепти жазып баштаганда издеп баштадым. Атасы менен, анан ошол устаздары менен ушундай маектерди куруп отуруп, айылындагы аксакалдар менен дагы жолугуп сүйлөшүп отуруп, анан бир нерсеге көңүлүм түштү да. Бул эми атасынын айтуусу боюнча экен. Атасы айтат, биз атам Чубак устаздын чоң атасы Жалил Аксакал, Жалил Аксакалдын атасы Кошалы. Ошондо чоң атасы болуп калат, үчүнчү чоң атасы болуп калат. Кошалы Аксакалдын эки баласы болуптур. Жалил, анан Калил. Жалил Чубак устаздын чоң атасы. Жалил Аксакал менен Калил Аксакал ошол эки бир тууган болушкан экен. Анан Чубак устаздын чоң атасы Жалил Аксакал 47 жашында 1953 жылы дүйнөдөн кайтыптыр. 47 жашында. Бул жерде аябай маанилүү бир нерсе бар. 47 жашында дүйнөдөн кайтыптыр. Ошол мезгилде чоң атасы Тажыбай Аксакал менен Тажыбай Аксакалдын энеси Арзыбай Аксакал жетим калышыптыр. Тажыбай Аксакал 3 жашта экен, анын энеси 1 жашта экен. Анан ошол Жалил Аксакал устаздын чоң атасы өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде ооруп, ошондо бир арманын айтыптыр. Жана агай. Мен бул дүйнөдө ушул эки баламдын бирөөсүнөн ошол элге, динге кызмат кылган бир молдо болсо экен деп тилеймин деп ушундай бир керезин айтыптыр. Алым болсо да. Эми Тажыбай Аксакал дагы анын энеси Арзыбай Аксакал дагы ал кезде кичинекей болушкан. Бирөөсү 3 жашта, бирөөсү 1 жашта. Бирок бул керезди Жалил Аксакал аялына айткан. Аялы Чубак устаздын чоң энеси Үрият чоң апа. Бул Үрият чоң апа боюнча дагы айтам азыр. Ошол керез кылып айтат. Айткандан кийин бул нерсени көпкө чейин баягы балдар эми чоңоюп, ер жеткенге чейин айта алган эмес. Бирок ер жетип чоңойгондон кийин балдарына айтат. Атаңардын ушундай бир керези бар болчу. Силердин бирөөңөрдүн молдо болсо, элге ушундай бир насаат айтып, кызмат кылса деген ушундай керези бар эле дейт экен. Бирок Тажыбай Аксакалдын ушул
өзүнүн айтуусу боюнча апамдын ушул керезини мен дагы аткара албадым. Мен жогорку окуу жайга тапшырып, мындай билим берүү тармагы боюнча кеттим, агартуу тармагында. А иним болсо арзыбай колхоз совхозда иштеп, ал башка тармакта кетип калды. Ушинтип атамдын керезин аткара албадым дейт да. Атамдын керезин аткара албадым дейт. Бирок ошол атамдын ошол апам аркылуу калтырган керезини өмүр бою мен жүрөгүмдө сактадым. Жүрөгүмдө сактап, менден дагы чыкпады, Арзыбайдан да чыкпады. Эми Арзыбайдын балдарынан чыкса, же болсо менин бир эркек балам болсо, ошонон чыкса деп ушундай бир үмүт кылдым дейт да. Бирок анын балдарыма айта албайм дейт. Ушинтип жүрөгүмдө сактап жүрдүм дейт. Ошентип анан кийин 1973 жылы Чубак устаздын эжеси дүйнөгө келет. Эжесинин аты Канышай. Тактап коеюн, угармандарга. Түшүнүктүү болсун. Гүлшайыр. Эжесинин аты Гүлшайыр, 1973 жылы дүйнөгө келген эжеси. Андан кийин Нурайын деген эжеси бар. Эми Гүлшайыр эжеден кийин эле Чубак устаз 1975 жылы дүйнөгө келди. Ошол Чубак устаз дүйнөгө келердин астында дейт, атасы ушунчалык эме болуптур да, мындай. Эми ал мезгилде азыркыдай медициналык өнүккөн заман эмес. Кыз төрөлөбү же бала төрөлөбү ал дагы белгисиз. Бирок Тажыбай аксакал айтат, ошол Гүлшайырдан кийинки наристем дүйнөгө келер алдында баягы атамдын айткан керези дагы деле жүрөгүмдө дейт, ушундай бир башкача бир сезим менен согуп турду дейт да. Андан кийин ошол ай күнүнө жетип, устаздын апасы Гүлжамал апа баласыны ошол дүйнөгө алып келген мезгилде эркек болуп төрөлөт. Башкача айтканда Чубак устаз төрөлөт. 1975 жылы 21 январда дүйнөгө келген экен. Ошол келгенде ушунчалык сүйүндүм дейт да. Мына атамдын керезине жүзөгө ашыра турган балам келди дүйнөгө депчи. Анан ушинтип дүйнөгө келди дейт Чубак устаз. Бул нерсени кийин жогорку окуу жай эме мектепте мыкты билим алып бүткөндөн кийин Чубак устаз жогорку окуу жайга тапшыра турган болот. Бул жерде дагы аябай кызыктуу бир маалымат бар да. Чубак устазды ошол мектепти ушундай бир жакшы бир билим алып, кызыл диплом менен, аттестат менен бүтүргөндөн кийин ошондо мугалимдердин баардыгы айтышат экен. Сен ушундай бир мектепти мыкты бүтүргөн жигит, сен экономист болушуң керек, же болбосо юрист болушуң керек, же болбосо мындай башка бир тармакты тандашың керек, гуманитардык жакты тандашың керек деп ушинтип мугалимдер ушинтип кеңеш беришет экен да. Анан эми кантип ушундай бир кеңеш берип, баардык баягы шарттар молдо болушуна эч кандай бир эме жок да, мындай. Аллах Тааланын бир насиби болсо керек. Ошондой болуп турган мезгилде анан кийин бир күнү баягы Чубак устазга атасынан баягы керезин айтат экен. Балам, чоң атаңдын ушундай бир керези бар эле. Ошол керези ушу сен ишке ашырсаң жакшы болмок. Молдо болсоң жакшы болмок депчи. А Чубак устаз ал боюнча такыр ойлонгон эмес. Такыр анан кийин ары ойлонуп, бери ойлонуп, мугалимдери, достору, башка туугандары анын таптакыр башка бир кесиптин ээси болсо деп санап турган мезгилде жанагындай окуя болот. Ошондон Чубак устаз бул нерсе оюна келген эмес. Бир четинен атасынын көңүлүн кыя албайт, бир четинен болсо шарттар башкача. Андан кийин ары ойлонуп, бери ойлонуп, эми ал мезгилде ошондой бир билим менен, мектепти бир мыкты билим менен бүткөн баланын молдочулукка барышы көпчүлүк адамдарга мындай бир башкача бир күтүлбөгөн бир кадам болушу мүмкүн дейт. Ошондой мезгилде анан кийин Чубак устаз атасына карап туруп айтат экен. Ата, мага бир ай убакыт бериңиз, мен ойлонайын дейт экен. Анан
атасы макул деп анан кийин 1 ай убакыт берет экен. 1 ай Чубак устаз ошо эми атасынын айрым жакын саналаштарынын айтуусу боюнча Чубак устаз ошол Мундуз айылынын үстүндө адырга чыгып баягы тоого чыгып алып туруп кечки ошол ойлонуп толгонуп өзүнө бир чечим кабыл алышты. Ошо 1 ай ойлонуптур да. Анан ошол адырга чыгып ойлонуп жүрүп анан акырындан кийин бир Аллах Тааланын бир эмеси болсо керек, мындай бир жүрөгүнө бир жакшы бир илхам берсе керек. Анан 1 ай өткөндөн кийин анан атасына келип тургандан кийин айтат экен: ата, мен сизден 1 ай убакыт сурадым эле ойлонгонго, чечим кабыл алганга. Себеби мен бул чечимди кабыл алыш үчүн өмүр бою баягы бир кесипти аркалап, ошол кесип аркылуу мен өмүрүмдү өткөрөм. Ошон үчүн мен сизден 1 ай убакыт сурадым эле. 1 ай ойлондум, толгондум. Акыры бир чечимге келдим дейт экен. Анын атасы ушундай бир чыдамсыздык менен күтөт экен да, кандай чечим айтат болот экен деп алам депчи. Ошондон кийин ошол чоң атам айткан керезди мен жүзүгө ашырайын. Молдочулукту тандадым, молдо болоюн дейт деп ошондон өзүнүн чечимин айтат экен. Ошондо атасы баягы баласына эметпей ушундай жашып кетет экен да, көзүнөн жаш алып. Мына өмүр бою мен баягы көөдөнүмдө сакталып турган керезди мына аткара турган балам чыкты депчи. Ошентип анан кийин Чубак устаздан кийин молдочулукка, илим жолуна, дин жолуна окутууга анан кийин сүйүнүшүп анан ошентип молдочулукту тандап калган экен да. Бул эми баягы Чубак устаз алым катарында дин жолуна түшүшүнө ушул окуялар ушунчалык мындай бир таасирин тийгизген экен да. Керес аманат карасаңыз, эң сонун бул баягы мындай элдиге жок маалыматтардан да негизинен анан ушул баягы сиз буга чейин ушу жанагы Урият апабыз жөнүндө айтып беребиз дедиңиз. Ал жөнүндө сөз кылсаңыз. Чубак устаздын ушул Урият чоң апасы болгон экен. Башка айтканда атасынын апасы. Бул киши ошол жолдошунан эрте ажырагандан кийин ошол башка турмушка чыкпастан ошол Тажыбай ата менен Арзыбай аксакалды ошол тарбиялап, эреже жеткизип, чоңойтуп, ошол илим алышына ошол негизги апасы, аябай чоң апасы аябай маанилүү роль ойногон экен, аябай кызмат кылган экен. Анан бул киши дагы жөнөкөй киши болуптур да. Ушундай манасты ушундай жатка айткан, нарк насилди ушундай жакшы айткан, сан жыраны ушунчалык күчтүү билген аял болгон экен да, Урият чоң апачы. Анан бул Урият чоң апа ошол каарыган мезгилде ошол неберелерине чоңойтуп, Чубак устаздын ошол баштапкы баягы улуттук нарк насилден үйрөткөн, манас эпосуну үйрөткөн ошол чоң апасы болгон экен да. Баягы Чубак устаз кээде сабактан эле сабак кылып атып деле манастан кээде айтып эле го. Ошол Урият чоң апасы Чубак устаз тамга тааныганга чейин постоянно мындай дайыма ушул манас айтып берип жүргөн да, баягы эмегечи. Анан Тажыбай атанын айтуусу боюнча Урият чоң апа өзү дагы 5 убак намаз окуган такыба аял болгон экен да, аябай. Эми Советтер Союзу мезгилине карабастан ушундай бир динди бекем карманган аял болгон экен. Анан Чубак устазга дайыма ушул эски китептерди окуп берип, манасты окуп берип, анан дайыма ошол кечинде неберелерин отургузуп алып туруп, аларга деген дайыма мындай насааттарына эски баягы уламыш хикаяларды айтып берип, ушинтип Чубак устаздын баягы илиминин калыптанышына баштапкы тарбияда ошол чоң апасынын аябай чоң роль бар экендигини биз бул китепте мүмкүн болушунча мындан кенен баяндаган аракет кылдык. Анан Чубак устаз кийин мектепке барып тамга тааныгандан кийин баягы мурунку советтер жакшы жаңы ыдыраган мезгилде, азаттык жаңы келген мезгилде бизде бир мектептерде бир көк түстөгү манастын 3 жылтиги болчу эле го. Ооба. Ошол 3 жылтигини чоң апасына күнүгө окуп бере берип 3 сыйрадан окуп берип жаттап алган дейт да, көп жерлеринчи. Чубак устаздын
сөз чеберчилигинен аябай бай болгондугу, Зейинде күчтүү болгон. зейинин күчтүү болгондугу, бизде баягы заманбап педагогикада да ушул нерсе айтылат экен да. Эгерде балаңардын ушундай сөз чеберчилиги аябай жакшы болуш үчүн, ой жүгүртүүсү аябай жакшы болуш үчүн, жакшы калыптанышы үчүн балаңарга көбүрөөк жомок окуп бериле деген баягы педагогдордун эмеси бар экен да. Мындай көп айткан сунуштары бар экен. Себеби жомок, мисалы үчүн азыр балдардын көпчүлүгү телевизордон мультик көрүшөт го. Ал мультик деген баланын эмесини көп мындай жандандыра албайт экен да. Ой жүгүртүүсүнү өнүктүрө албайт экен. Себеби алар даяр продукцияны баланын көз алдына тасмага тартып берет экен да. А жомок деген баланы мына окуганда же укканда баланын ой жүгүртүүсүнө аябай чоң бир эме берет экен да, мындай таасирин тийгизет экен да жомоктунчу. Ошон үчүн Чуа устаздын ошол жаш кезинен ошол китепти көп окушуна, мындай терең ойлонушуна, ой чабытынын кенен болушуна ошол жомокторду, Манас эпосунун көп окугандыгынын бир таасири болгон экен да. Анан ошол Урият апанын бул жерде аябай чоң бир таасири болгон экен. Анан Урият апанын дагы бир негизи атасы, Урият апанын атасы Кул молдо деген киши өзү чоң молдо болгон экен да. Балким Чуа устаздын чоң апасынын ошондой такыба болушуна, нарк насилди, динди жакшы түшүнүшүнө анын атасынан калган бир эме болсо керек, таасир болсо керек да. Андан кийин ал Чуа устаздын эмесине таасир этип атпайбы? Ошентип ушул чоң апасынын тарбиясы аябай чоң болгон дейт. Андан кийин албетте баланын тарбиясы көбүнчө үйдө энеден алынат го. Чуа устаздын апасы Гүлжамал апа өзү педагог болгон экен, аңгис тилинен сабак беришкен мектепте. Баягы Чуа устаздын ошол жаш мезгилинде, мектептеги мезгилде ушул адептүү, зээндүү тарбия болуп чоңошуна ошол апасынын дагы чоң таасири болгон экен да. Кандай китептерди окуш керек, кандай жүрүм-турумда болуш керек, турмушка кандай бышчы, ушулардын баары ошол апасынын аябай бир чоң бир таасири болгон экен да. Негизи эле ислам тарыхына кайрылып карай турган болсок, Темирхан агай, бир аалымдын калыптанышында көбүнчө энелердин ролу аябай чоң болгон экен да. Өзгөчө болгон экен да. Мисалы үчүн ислам тарыхына алып карай турган болсоңуздар, баягы Имам Малик деген белгилүү бир аалым чыккан. Бул кишинин Имам Малик 4 мазхабтын бир мазхабтын эмеси имамы. 725-жылы дүйнөгө келип, 811-жылы дүйнөдөн кайткан да бул киши. Башча айтканда, алгачкы салафи салихин деп коет, алгачкы сахабалардан кийинки табиин аалымдарынан болуп эсептелет. Ошондой Имам Малик сыяктуу аалым кишинин дагы аалым болуп калыптанышында Алия бин Шарик деген апасы аябай чоң таасир тийгизген экен да. Бул киши дагы ошол апасы кичинекей мезгилинде 7 жашында башына апасы сары коруп, үстүнө жакшынакай көйнөк кийгизип, өзү жетелеп алып барып туруп молдого тапшырып, ошол Мединада дүйнөгө келген. Ошонун ошол 7 жашында хафыз болушуна да ошол апасы чоң таасирин тийгизген дейт да. Ошол эмесде ислам тарыхында дагы мисалы үчүн Имам Шафи деген аалым чыккан. Ал дагы бир мазхабтын имамы болуп эсептелет. Бул киши Шам деп коет, азыркы Сирия, Сирияда азыр аябай кызуу болуп аткан, ушундай бир өкүнүчтүү мындай жан кейиткен окуялар болуп аткан, мисалы үчүн Газза шаарында дүйнөгө келген аалым киши. Бул киши дагы кичинекей кезинде атасынан ажырап, атасы 30 жашында эле каза болуп калган дейт. Апасы ошол 21 жашында жесир калып, бирок өмүр бою ал мезгилде эми араб дүйнөсүндө, араб коомунда жесир калган жаш аял
турган эмес да, дароо эле турмушка чыгыш керек. Бирок ошол мезгилде арабтардын, араб коомундагы ошондой бир салтка карабастан мен баламды аалым кылып тарбиялашым керек деп. Бул имам Шафи 782 жылы дүйнөгө келген. Табиин аалымдарынан бул киши дагы. Анан ошол баласыны, бул атасын көргөн эмес. Ошол жаңы дүйнөгө келгенде атасы каза болгон. Атасы каза болгондон кийин апасы бул кишини ошол чоңойтуп, азыркы ошол Сирия жергесинен Мекке жергесине алып келип, өзүнүн колу менен баягы илим жолуна алып келип салган. Ошол илим алышына өзү каржылап, ал мезгилде ошондой бир оор заманга, кыйынчылыкка карабастан баласынын аалым болуп калыптанышында, мисалы үчүн имам Шафинин энесинин аябай чоң бир салымы болгон да. Андан кийин мисалы үчүн биз көп мындай алыска барбай өзүбүздүн чөлкөмүздө мисалы үчүн биз көп сыймыктан айтабыз го, мисалы үчүн имам Бухари деп. Имам Бухаринин дагы мындай аалым болуп калыптанышында апасынын аябай чоң бир салымы болгон да. Бул жерде аябай кызыктуу бир хикая бар. Мен ошол хикаяны сиздерге айтып берейин. Имам Бухари атасы Исмаил деген киши, атасынын аты Исмаил. Бул киши дагы аябай такыла, ушундай бир динге берилген аалым киши болгон. Атасы Меккеге ажылыкка барып, мен жана жогоруда айткан имам Малик менен жүз көрүшүп, жолугуп сүйлөшкөн киши болгон да. Жүзүмөз Анан келгенден кийин бул кишинин эки баласы болгон, Ахмад, анан кийин Мухаммед деген. Мухаммед деген имам Бухаринин өзүнүн негизги азан айтылып коюлган аты. А Бухари деген бул баягы лакап болуп калган киши да, Бухаралык деген мааниде. Анан бул киши имам Бухаринин бул окуяны мага Чуа устазынан да оозунан уккан элем да. Ушул окуянычы. Имам Бухари жаш кезинде 10 жашка жетпей көздөрү көрбөй калыптыр да. Көздөрү көрбөй калган мезгилде апасы ушунчалык эме болуптур мындай. Атасы Меккеден келгенден кийин көп өтпөй эле каза болот. Андан кийин балдары эки баласын тайгалап чоңойтуп апасынын мойнунда болот. Анан ушундай апасы баласынын көзү көрбөй калганына ушунчалык кайгырып, күнү түнү Аллах Таалага дуа кылган дейт да. Аллахым, ушул менин баламдын көзүнө айыктыра көр. Менин балам деген дин жолуна түшсө, көзү айыкса, ушул илимге өзүнө арнаса, сенин ушул ислам динине, Куранга кызмат кылган бир аалым болсо деп ушинтип Кудай Таалага жалбарып, тилек кылып ушинтип дуа кылып жүрөт дейт да. Анан бир күнү, күндөрдүн бир күнүндө апасынын түшүнө кирет дейт, пайгамбарыбыз түшүнө кирет дейт да. Пайгамбар түшүнө кирип, балаңдын көзү ачылды. Аллах Таалага сен көп дуа кылдың эле, жалбарып, ыйлап дуа кылдың эле, ошол Кудай Таалага ошол дуаң кабыл болуп, балаңдын көзү ачылды деген түшүндө ушундай аян келет. Андан кийин түндө ойгонуп туруп эле караса, түш экен. Чындап эле мен баламдын көзү ачылды экен деп анан кийин аңча багымнат намазынан дагы азан айтылып калат экен да. Азан айтылып калат экен. Дароо барып караса, Мухаммед менен Ахмад, башкача имам Бухари энеси менен туруп, даратты багымнат намазынан дарат алып атканын көрүп калат да. Барып эле караса, баласынын көзү ачылган дейт. Ушунчалык сүйүнгөн дейт. Ошентип анан ушундай баягы Кудай Таалага ыраазы болуп, эки баласын эшитип алып, бул имам Бухаринин энеси ажылыкка келип, Мекке шаарына келип, Кудай Таалага ошол Каабанын жанында отуруп, ушундай бир шүгүр келтирип, Кудай Таалага дагы дуа кылып, анан ошол жерден кийин баягы көзү ачылган, ушундай илимге дилгир имам Бухарини 16 жашында апасы Мекке шаарына таштап кетет. Балам, мен сенин көзүң ачылса, исламга, динге, Куранга кызмат кылса деп Аллах Таалага ушундай жалбарып дуа кылдым эле. Эми сен ушул дуабызды деген жүзөгө ашыр
деп 16 жаштагы баласыны Мекке шаарына таштап кетет. Елестетип көрүңүз. Имам Бухари 826 жылы дүйнөгө келген киши. Елестетип көрүңүз, илгерки мезгилде. Ошентип имам Бухари билесиздер Сахи пайгамбарыбыздын хадистерини өзүнүн сахих хадистер жыйнагына топтоп ислам дүйнөсүндө эң баягы Курандан кийинки эле турган эң белгилүү китепти түзүп чыккан киши. Ушул кишинин дагы мисалы үчүн ошондой дүйнөгө белгилүү аалым болушуна, динге кызмат кылышына дагы энеси ушундай бир чоң бир роль ойногон экен. Чубак устазыбыздын дагы ошол илим жолуна түшүшүнө, ошондой бир кичинекей кезинен бир мындай аалымдык сыпаттар менен калыптанышында Гүлжамал апанын аябай чоң роль ойногон. Бирок Чубак устаз өзү дагы эскерет го. Чубак устаздын апасы Гүлжамал апа 2016 жылы дүйнөдөн кайтты. Анын жаназасын устаз өзү окуткан. Ошол жаназасынан кийин дагы ошол апамды ушундай бир эстеген сайын көзүмө жаш алып, ошол апамдын бизге берген тарбиясы, бизди ушул баягындай эми ал мезгилде мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңоюш, башка айтканда материалдык жактан мүмкүнчүлүк мындай көбүнчө мындай мугалим үй бүлөлөрдүн балдарында чектелүү болгон да. Ошондой бир материалдык кыйынчылыктарга карабастан апам бизди ушундай бир курсагыбызды ач калтырбастан, үстүбүздү баягы кийимибизди мындай жылаңач калтырбастан, ушундай бир кыйынчылыкка карабастан апабыз бизге ушундай бир керемет бир тарбияны берди эле деп апасынын мындай ошо эскерген жактары көп да, Чубак устаз. Ошо атабыздын дагы жана эфирге чейин айттыңыз, сүйлөштүм депчи. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, көп маалыматтарды алдым деп. Чубак устаздын атасы 1950 жылы 7 майда дүйнөгө келиптир. Мен баягы Чубак устаздын китебин жазып атып, мындай жет атасына чейин сүрүпчү. Иликтеп сурап. Атасы кандай киши, апасы кандай киши болгон, чоң апасы, чоң атасы кандай кишилер болгон, туугандар. Айтор аябай эметтим да, мындай байкоо жүргүзүп, мындай эл билбеген жактарын көбүрөөк мындай эметкенге аракет кылдым да. Атасы дагы азыр ошол 7 майда Кудай буйруса 76 жашка чыгат экен быйыл. Кудай буйруса. Быйыл 2026 жылы 7 майда Кудай таалам насип кылса 76 жашка толот экен да, Тажыбай атабыз. Азыр пенсияда, ошондой баласы менен сыйлыктанып, ардактуу эс алууда. Аалым кишинин бир атасы катарында ушундай бир жашнакай бир сыйлыктуу, бир каалыктуу жашоосун өткөрүп аткан мезгили. Тажыбай ата өзү көп жыл ошол мектепте мугалим болуп иштептир. Анан бир 30 жылдан ашык ошо мектепте директор болуп иштептир. 25 жыл директор болуп иштептир. Айтор өмүр бою өзүнү илимге, мындай ошо билим берүүгө арнаган киши болуптур да. Анан Чубак устаз боюнча мындай көп кишилер билбеген баягы жаш мезгилиндеги сырларды аябай көп мына айтып берди. Алардын эң мындай эмес жери ошол Чубак устаздын ошол мен мугалим болгондуктан, апасы мугалим болгондуктан Чубак устаздын баягы илимге мындай кичинесинен дилгир болгондугу бир себеп болду окшойт дейт. Бирок ошол эле мезгилде мен дагы баягы Чубактын баягы кичинекей кезинен ошол аябай илимге кызыктар болгондугун байкагандыгымдан көп китептерди окутканга аракет кылдым дейт да. Биздин айылдагы Биринчи устат, биздин айылдагы китепканада дейт, окубаган Чубак окубаган китеп калган эмес дейт да. Элестетип көрүңүз. Анан кийин бир күнү ушул 6-класста экен, 7-класста экен дейт. Анан балам бир күн аябай мындай мен бир жака кетсем, кайра келгенимде сөзсүз мен же магазинден бир шоколад же бир нерсе ала келдиңби, же печенье ала келдиң деп күтчү эмес дейт да. Мен бир жака барып, кайра келгенимде сөзсүз колумда
мага китеп алып келди экен деп күтчү дейт да. Анан кийин бир күн ошол китеп алып келбей калдым эле дейт. Ошол күндө да аябай мындай көңүлү сууз отурганын көрүп калдым дейт. Анан балам эмне болду десем, айылда окуп турган китеп калбады. Мен окуп турган китеп калбады. Мен каяктан китеп табам деп ушундай гыжаат болуп отуруптур дейт да. Эми азыркы балдар үчүн мындай карасаң бул мындай жомоктой сезилиши мүмкүн да мындай карасаң. Эми кантип эле окуган китеп калбады. Бирок ошондой болуптур. Бул деген мындай бир ойдон чыгарылган же мындай устаз аябай эле бир макташ үчүн айтылган сөз эмес экен. Бул мен ошол жерде баягы мугалимдер менен да сүйлөшүп көрдүм. Ошол жерде аксакалдар менен да сүйлөшүп көрдүм. Чоң устаз чындап мындай китепти башоты менен кирип окуган киши болгон экен. Кичинекей кезден баштап элечи. Анан эмне кылышымды билбей анда балам, анда мен сени Ош шаарына алып барайын. Ошол жерде китеп оку. Ал жакта чоң китепканалар бар, университеттин китепканалары бар. Ал жакка дагы кирип китеп окусаң болот деп. Анан ошо 6-7 класстарда экен, алып барып анан кийин Ошко анан бир мектепке анан киргизиптир. Анан чубак устаз эми атасынын айтуусу боюнча ошо 1 жылдын ичинде ошол Оштогу китептердин баарын окупту дейт. 1 жыл ата бул жактагы китептерди окуп бүттүм депчи. Башкача айтканда кичинекей кезинен ушундай устаз китепти ошол мектепте жүргөн мезгилинде эле китепти көп окуган киши болгон экен да. Ошол китепти көп окуш, китеп аркылуу мындай чынлап бир руханиятты бай кылуунун жолуну устаз ошол өзүнүн жашоосунда ушинтип көрсөтүп кеткен экен да. Кийин эми өзүңүздөр баардыгы коомчулук билгендей мынча тонна китеби бар деп устаз айтып калышат го. Ал деген чындап мына жашоо устаз китеп менен жашаган киши болгондугун ошо жашоосунда көрсөткөн экен да. Алла разы болсун. Мынакей устаз биздин ушу эфир бүтөрүбүзгө бир 15 мүнөттөй убактыбыз калды. Суроолор өтө көп. Китептерди кайдан алабыз, кайсыл даректен алабыз, тыйыны канча, анан сизге баягы ден соолук тилеп дагы 2-3 чубак ажы жөнүндө китептер чыгабы деп суроолорду узатып атат, лайктарды басып атат. Устаздын китеби боюнча биздин дарак дүкөнүбүз бар. Андан башка дагы Бишкек шаарындагы башка аймактардагы китеп дүкөндөргө биз таратып бергенбиз. Балким кээ бир дүкөндөр түгөнүп калды деп мындан бир канча күн мурда эле айтышкан болчу. Бар болгон болсо ошол китеп дүкөнүнөн алсаңдар. Бирок мен азыр өзүм алып келген ушул китептер дарак дүкөнүнөн алып келдим. Дарак дүкөнүндө азыр бар, бирок саналуу болсо дагы бар. Ошол жерден алсаңыздар болот. Анан Кудай буйрса устаздын китеби чыккандан кийин эле суроо талап көп болгондуктан айтор биз китепти чыгаргандан кийин эле тез эле коомго тарап кетти. Анан китептин баягы мындай сапаттуу басылышы өзүңүздөр көргөндөй мындай устаздын ар бир мындай жаш мезгилиндеги балалык чагындагы мисалы үчүн сүрөттөрү ар бир тематикага байланыштуу баардык мындай сүрөттөрүн эме кылдык да. Айылдагы үйү мисалы үчүн кандай үйдө чоңойгон, жаштык мезгилинде чубак устаз китеп окуй отура бергенби же башка иштерди да кылганбы, айтып ушул сыяктуу маселелерде болгон илим жолунда сапары. Андан кийин мисалы үчүн устаздары боюнча мисалы Ислам университетинде кандай устаздардан сабак алган, ал устаздары кимдер болгон, ошолор боюнча дагы аябай кызыктуу сүрөттөрдү коюп, ушинтип мүмкүн болушунча мындай китепти чындап окурманга кызыктуу кылып, эме кылып, сапаттуу басканга аракет кылдык. Анан ошол китеп баскандан кийин тез эле тарап кетти. Азыр кайра дагы басып, коомубузга дагы чыгарып берели деп аракет кылып атабыз. Анан Кудай буйрса китептин дагы бир жакшы бир таанытымын кылсакпы деген дагы оюбуз бар. Алла таала насип кылса ал деле ишке ашса керек. Кыскасы китеп дүкөндөрдөн алсаңыздар болот. Устаз ошо утурдай суроолор келип атат, эме сунуштар келип атат. Башка китептер жөнүндө ошол пайгамбардын өмүр баяны жана башка китептер жөнүндө умра же башка билектерди коюп конкурс кылат. Сиздерде да ошондой келечекте пландар барбы? Китеп боюнча конкурс кылуу дейт.
ушул китептен таанытуу боюнча. ушул китеп боюнча. Ооба. Ал боюнча биз мындай ойлонгон эмес элек, бирок бул суроодон кийин биз ойлонсок болот. Чубак устаздын жашоосунда чындап мындай биз мындай аалым тууралуу китепти окуганда, аалымдын өмүр баяны боюнча китепти окуганда чындап биздин ыйманыбыз кубатталат. Биз көбүнчө мындай кумир тута турган кишилерибиз биздин өзүбүздүн коомубузда деле бар. Мисалы үчүн ошонун жандуу үлгүсү катарында мисалы үчүн Чубак устазыбыз биз эмнеге көп көңүл бура турган болсок, эмнени көбүрөөк мындай убактыбызды корото турган болсок, ошол жака көңүлүбүз бурулуп, анан биз өзүбүз кумир тута турган кишини башка жактан издей баштайбыз. Ошон үчүн мен ар бир кыргыз жараны ушул китептин окушун каалайм чындап. Себеби биз Чубак устаздын өмүрүнөн, жашоосунан ала турган сабак аябай көп. Бул жерде мындай биз айтпаган нерселер дагы бар. Биз мүмкүн болушунча мындай жакшынакай бир түшүнүктүү тилде түшүндүргөн жерлер да бар. Мисалы үчүн кээ бир балдарды мисалы үчүн Чубак устаз бир бала келиптир бир күнү. Мындай көп окуялар бар муну боюнча, бирок бирөөсүн сиздерге айтып коеюн. Бир жигит келиптир. Жигит келип устаз, мени сиз тааныбайсыз, бирок мен сизди тааныймын. Сиз бардык элибиздин коомубуздун устазысыз. Мен сизге бир кайрылуу менен келдим. Дейт. Эмне кайрылуу менен келдиң десе, мен бир кызга үйлөнөйүн дедим эле. Анан кийин бирок ата энеси макул болбой жатат дейт. Эмне деп макул болбой жатат десе, сенин атаң жок экен, сенин үстүңдө үйүң жок экен, сен деген астыңда машинаң жок экен, жумушуң жок экен, бир бизнесиң жок экен. Деп ушинтип бир шылтоо менен бербей жатат. Бирок мен пайгамбарыбыздын сүннөтүнө эметип ошол кызга үйлөнөйүн деп атам, жактырып калдым. Дегенде эми башка бир киши боло турган болсо ушундай маселе менен келесиң деп мен түшүнүм мүмкүн да. Ооба. Бирок Чубак устаз ушундай бир жакын өзүнүн баласындай кабыл алып, жакшы бала, мен сага мүмкүн болушунча жардам берейин. Бирок сенин эмнең бар деп сураптыр да Чубак устаз. Десе, устаз, мен эч нерсем жок, бирок менде ушундай бир баалуу 3 нерсем бар дейт экен да. Эмнең бар десе, биринчиси алтындай болгон мени багып чоңойткон апам бар дейт экен. Экинчиси менин Аллах Таала ушундай бир мага насип кылган 5 убакыт намазым бар. Үчүнчүсү Кудай Таала мага ушундай бир баягы бойго жетип, пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн болсом дагы ошону бир тирилтейин, жандандырайын деп сакал койгон сакалым бар дейт экен да. Ушул 3 нерсем бар. Башка эч нерсем жок дейт экен. Анан Чубак устаз адаттагыдай баягы жылмайып, күлүп, макул, эртең мен тиги баланын кыздын ата энесине жуучулукка барып, мен сени өзүм үйлөп коем деп ушинтип анан кийин усатат экен. Эртеси күнү барып тиги кишиге жуучулукка барыптыр. Эми коомчулук бардыгы билишет да Чубак устаздын ким экенин. Анан баягы киши дагы аябай таң калып, сиз кимге келдиңиз депчи. Десе, мен ушундай бир балам бар эле, ошонун эмесине сиздин кызыңызга жуучу болуп келдим. Дейт. Анан кийин сиз эмне үчүн кызыңызды бербей атасыз тиги бул депчи. Анан ошентип тамашага салып, кыскасы ошондой кишилердин дагы мындай ортого түшүпчү. Ушул сыяктуу канчалаган балдарга мисалы үчүн жардам бергени, мисалы үчүн үйлөнүүсүнө жардам берген. Алыс бир Сирия жергесинде же Меккеде же Египетте окуй турган дин илимин алам деп сапарга чыккан балдарга спонсорлорду таап берип, ошолорго стипендия түзүп берип, окуусуна айтор устаздын ушундай бир жашоосунда бир керемет бир үлгү боло турган көп сабактары бар. Ошолордун бардыгын болбосо да айрымдарын ушул китептерден алып окуйсуздар. Ошон үчүн ушул китепти мен ар бир жаранын окушун каалайм. Анан сиз айткандай жалпы коомчулукка окутуш үчүн жанагындай бир конкурстарды уюштурсак дагы Кудай мырза болчудай да. Иншалла. Анан ушул аудио китеп жөнүндө айтып берсеңиз, кантип биздин окурмандар, көрөрмандар кантип табат? Бул китептин могу артында дагы бар, анан ичине дагы коюп койдук. Атайын QR код бар. Аудио китеп деп астында жазылып турат. Ушул жерден телефонуңуздардын эмесине эле койсоңуздар, ошол жерден YouTube каналына алып келип кетет. Бул китепти биздин белгилүү журналист, блогер агабыз Эрнис Кыяз
окуп берген, абдан мындай сонун керемет кылып окуп берген. Анан ошол жерден эгерде китепти жетпей эметип аткансаңыздар, ошол Энис подкаст деген каналга эле кирсеңиздер, ошол жерде биздин китептин аудиосу бар. Ошол жерден дагы кулагыңыздарга наушнигиңиздерди тагып алып, же болбосо машинада баратып, Чубак устаздын өмүр баяны боюнча аудио китепти окусаңыздар болот. Устаз анан ошол Азирети муфтий менен да бир топ сүйлөштүм, келечекте ошол баягы дин алымдар жөнүндө дагы китептер жаратсак, чыгарсак деген керемет сонун ниеттериңиз бар, ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Мен Чубак устаздын устаздар боюнча да көп маалыматтарды топтогонго аракет кылдым да. Ооба. Чубак устаздын ошо эң алгачкы устаздарынан, мисалы үчүн бир эле Чубак устаз эмес, Кыргызстандагы көп аалымдарыбыздын устазы болгон кишилер бар. Мисалы үчүн Молда Абдусаттар Дамулла, Кимсанбай ажы, ушул сыяктуу Кыргызстанда көп аалым кишилердин көз өткөндөрүн деле, көзү тирүүлөрүн деле ошол мындай ушул Чубак устаздын өмүр баяны сыяктуу серийнелер китеп кылып, ошолордун дагы өмүр баянын жазсак деп мен кече күнү биздин урматтуу Азирети муфтийибиз Абдулазиз Кары Закиров менен дагы жолукканда ошол маселени дагы сүйлөштүк. Ал киши азыр как раз ушул тапта Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып, мурдагы экс муфтийлердин баардыгын зыярат кылып, кабырларын зыярат кылып, үй бүлөсүн зыярат кылып көрө алсаңыздар керек. Аябай жакшы демилге баштабадыбы? Анан кече ошол боюнча ошол жакшы иштер жасап атасыздар. Эми ушул Кыргызстандагы аалымдар боюнча серийный китептердин чыгаралы десек, биз аябай колдойбуз. Кудайым буйрса, ушул китептерди жазалы деп ал киши дагы аябай сүйүнүп калды. Кудайым буйрса, ошол аябай жакшы суроо бердиңиз. Биз Кыргызстандагы башка аалымдар боюнча дагы, башка аалымдардын жашоосу боюнча дагы биз сабак ала турган, үйрөнүп ала турган башка дагы көп аалымдарыбыз бар. Алардын дагы өмүр баяны боюнча китептерди жазалы деген оюбуз. Кудайым буйрса, биздин Дарак басма үйүндө ушундай бир ойлорубуз бар. Кудайым буйрса, иншалла. Алар досуңуз анан ошол китепти баштап, анан жыйынтыктап баягы элге тезил тарап кетип атпайсызбы? Сурагандар көп. Анан деги эле өзүңүз мындай котормочу, жазуучу катарында, окумуштуу катарында ар бир китептин өзүнүн бир жолу болот. Кээ бир китептер элге тез сиңип кетет. Кээ бир китептер тек чети туруп калат. Бул китептин жолу кандай болду? Бул китеп биз сентябрь айынын орто чендеринде чыгардык китепти. Китепти чыгаргандан кийин эле мындай элдардын күтүүсүз эметишти окшойт. Анын үстүнө биз китеп басып чыгара элек мезгилде эле аудиосуну чыгарып койдук да. Аудиосуну чыгарып койдук. Китеп чыгара элек мезгилде эле аудиосуну угуп алган кишилер китепти уже сурай башташты. Китеп басылып чыккандан кийин бир жагыма 2 айга калбай эле уже китеп колубузда калбай калды да. Мен балким бул Чубак устаздын баягы элге болгон баягы таанымал болгондугуна байланыштуу болсо керек. Анан албетте бир кишинин мынчалык Чубак устаздай мындай эми көп аалымдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Алла таалам алардын дагы ошол жасап аткан, динге жасап аткан кызматтарын Алла таалам кабыл кылсын. Баардыгын сыйлайбыз, урматтайбыз. Баардыгынын баягы биздин Кыргызстандагы мусулманчылыктын, ислам дининин таралышына аябай эбеги салымдары чоң баардыгынын. Айрымдар ошол Чубак устаздын шакирттери дагы чыга баштады, мисалы үчүн Ожубай Дамыла, Калыс Дамыла сыяктуу устаздын шакирттери дагы чыгып, устаздын жолун улап, алар дагы ошол мындай элге, динге аябай жакшы кызматтар кылышат. Алла разы болсун. Бирок Чубак устаз ушул элге ушунчалык бир өзүн сүйдүрүптүр да, деп ойлойм. Мен ушул нерсеге таң калдым да. Жүрөгүнөн. Ушундай бир ар бир угармандын эми биздин Кыргызстан, кыргыз эли, коомчулугу эми дүйнөдө чакан эле коомбуз го мындай. Бирок ошондой болсо дагы биздин коомубузда бир мындай бир жиктелүү бар да. Бирөөсү теңирчибиз дейт, бирөөсү дагы бир башка эмени айтат, мисалы үчүн агымды айтат.
ислам жамааттарында деле мисалы үчүн бирөөсү даватчы болсо, мисалы үчүн бирөөсү салафибиз дейт, башка дейт. Айтор ушундай бир жиктелген бир коомду баардык баягы катмаргач өзүн сүйдүп алат. Теңчиси менен деле сүйлөшүп кое берет, башкасы менен деле сүйлөшүп кое берет. Айтор устаз уникалдуу адам болгон экен да. Дипломат болгон. Дипломат болгон экен да. Анан ошондой бир кээ бир кишилер, мен баягы маалымат топтоп жүргөн мезгилде көп нерсеге эметтим да. Анан кээ бир кишилер айтат да, мени чубак устаз бир суроо берсем, туура эмес суроо берип алдым окшойт. Анан мен чубак устаз урушту дейт. Адатта бирөө урушса сен ашуң келиш керек да. Бирок тиги киши кайра тескерисинче сүйүнүп атат да. Мен чубак устаз мени урушту депчи. Урушканына дагы ушундай жакшы көрүшөт да. Курсам болуп. Курсам болупчу. Айтор мындай чубак устаз чындап элибизге, жерибизге, коомубузга ар бир жүрөккө өзүнүн баягы сүйүүсүнү киргизе алган киши болгон экен да. Ошон үчүн чубак устаздын өмүр баянын баардык ким мындай билген жагы бар, билбеген жактары бар. Биз көбүнчө чубак устазды чыгып эфирден сүйлөп атканын эле билбесек, бирок анын мындай бир жеке жашоосунда, динге жасап аткан кызматында, илим жолундагы сапарында, мисалы үчүн Меккеде кандай илим алды, ал жактан кандай устаздардан илим алды, айтор ошолордун баардыгын биз китепке мүмкүн болушунча киргизгенге аракет кылдык. Менин оюмча китепти ар бир адам окуп, ошол чубак устаздан бир жашоосунан өрнөк алса деген тилек. Алла разы болсун. 1 саат тез эле өтүп кетти агай. Ошондой болду. Ошол баягы жакшы китеп жөнүндө, жакшы адам жөнүндө, жакшы алым жөнүндө сүйлөшсөң, убакыт да тез өтөт экен. Ошондой болсо дагы 1 саатыбыз учкан куштай тез учуп кетти. Ушул жалпы окурмандарга, көрөрмандарга ошол чубак ажы жөнүндө азмалап кеп кылдыңыз. Сиздин бир каалоо тилек, соңку сөзүңүз, дуа тилегиңиз болсун. Урматтуу мекендештер, биз жеке мен өзүм жашоомдо чубак устаз менен көзү тирүүсүндө иштешип калдым. Мен китебим чыккан мезгилде эле устазга көтөрүп барчумун, устаз мындай китебим чыкты депчи. Анан устаз алып аябай сүйүнүп, мындай китеп чыкканда устаздын ушундай адаты бар болчу. Ушинтип өп анан маңдайына тийгизип, анан кийин барактай баштачу да. Ушинтип анан кийин китепти алган китебин алып жөн эле мындай рахмат деп алып койбойт эле башка кишилер болчу. Ал киши алгандан кийин сөзсүз окуйт эле да. Барактап, окуп, анан кийин эртеси күнү чалып, могу китептин мондай маселелери бар экен деп, анан биз кайра талкуулабын деп. Айтор чубак устаз менен ушундай бир илим эмесинде дагы кызматташып калдым. Анан биздин айрым китептерибизге устаздын баш сөз жазып берген, мисалы үчүн могу жерде Азирети Али китебине жакшынакай кылып баш сөз жазып берген, мисалы үчүн. Устаздын көзү тирүү кезинде ошол сабактарына көп катыштык. Анан кийин устаздын ошол 4 китеби бар. Бактылык формуласы 1-2, анан кийин ислам жана ибадат, анан 4-сү үй бүлө маселелери деген китеп. Ошол 4 китепти мага келип тапшырышкан. Ошону тематикалык жактан 4 китепке ошо мен бөлүп, редакциялап, анан кийин жанагы илимилик деңгээли жогору болсун деп ар бир айткан хадистердин, аяттардын, аалымдардын сөздөрүнүн булактарын таап, ссылкаларын коюп, ушинтип устаздын 4 китебин мен иштеп бергенмин да. Ошол китептерди иштеп эметкенде дагы устаз менен байланышып турдум. Айтор устаздын ошол көзү тирүү кезинде ошол кишиден илим алып, ошол киши менен ушундай илимий алакада болуп калганымда мен чынында мындай сыймыктанам да. Анан ушул китепти баягы сөзүмдүн соңу ушул болсун. Китепти жазып бүтүп, редакциялап, басмага берели деп жаткан мезгилде анан бир күнү чубак устаз түшүмө кирди. Түшүнө мен китептин аягына дагы ошол китеп басмага кетердин астына кошуп койдум. Кызыктуу түш болуп калды да. Бир күнү чубак устаз мага телефон чалып калды, баягы көзү тирүүсүндө кадимдей эле реалдуу жашоодогудай эле мага телефон чалып калды. Сейит таксырым,
могул жерге келе кал деп калды. Устаз дагы бир нерсени баштап аткан турбайбы. Мейли анан кийин машинаны минип алып, мен негизи машинаны өңү башкан, эмнегедир ошол түшүмдө ак чоң машинаны минип алып турдум да. Анан минип алып устаз айткан жерге бардым. Барсам чоң бир ак сарай. Анан ошол ак сарайдын арасына түшүп, анан кийин устаз айткан жер ушул экен. Мен бул жерге биринчи жолу келип атам. Кандай жер болот экен, аны таң калып анан кийин акырын баягы особнякка кирдим. Коросуна кирип, анан эшиги ачык экен. Эшигин ачып, анын үстүнө экинчи кабатка көтөрүлдүм. Көтөрүлсөм, чоң устаз адаттагы эле достору менен сүйлөшүп, ушинтип жылмайып отуруптур. Анан мен киргенде Сейитбек келдиңби? Бизде Чоңалайда кубатым деген бир сөз бар да. Кубатым деп бизде Чоңалайда айтабы билбейм, башка региондо айтабы билбейм. Бирок бизде ушул кубатым деген аябай жакшы сөз бар да. Бул деген эми мага күч кубат берчү. Күч кубат берип турган, мен таяна турган, мен жөлөнө турган бир кишим деген сыяктуу өзүнө эң жакын көргөн кишисине кубатым деп айтышат да бизде Чоңалай районунда. Анан ошондо негедир мен өңүндө айткан эмес, бирок ошо түшүмдө айтып атат да. Сейитбек, кубатың кел сен менин жаныма отур деди да. Анан мен аябай таң калдым. Устаз менен кубатың дечи меселе бар депчи. Анан кийин жаныма келип отур деди. Мен кайра жанына барып отурдум. Отурганымда колуна калем карматты. Анан бир актай барак алып чыктым. Актай баракты койду. Анан кийин Сейитбек, мен айткан нерселерди жазасың деди. Анан кийин устаз айта баштады, мен жаза баштадым. Жазып, анан ушул жерден ойгонуп кеттим да. Демек биздин ишибиз бүтө элек экен. Биз дагы көп нерсени жазышыбыз керек экен. Чоң устаз бул түш аркылуу бизге балким бир нерсени ишарат кылгандыр. Биз илим жолубузда ушундай дарак басма үйүндө ушул керемет китептерди, дагы көп китептерди чыгарышыбыз керек турбайбы? Чоң устаз бул бир нерсеге ишарат берип аткан турбайбы деп, анан ошентип калдым. Биздин жасай турган алдыда иштерибиз дагы көп, Кудайым буйрса. Чоң устаздын мындай көп айтайын деген нерселери жанагы видео тасмада эле калып кетти да, сабактарда эле калып кетти. Ал китеп болуп түшө элек, мисалы үчүн көпчүлүгү. Балким ошолорду биз китепке айландырышыбыз керекпи? Айтор биз жасай турган, биз жасашыбыз керек болгон көп иштер бар. Иштин баардыгы алдында, Кудайым буйрса. Баракалла. Устаз Сейит, Алла разы болсун. Алтындай болгон убакыт бөлүп келип, мынакей эмгектеги болсо керемет, ажайып ушул биздин жалпы көрөрмандарга сундуңуз. Эми каалоочулар алып окуш керек, амал кылыш керек. Мына сунушта келип атат. Бул китептен конкурс уюштургула, катышалы депчи. Бул дагы болсо мен ойлойм, ушул элибиздин китепке суусуп атканы. Илгери бир жылдарда ошол элибиз устукан талашсабыз китеп талашып калды. Бул жакшы, аябай жакшы көрүнүш деп ойлойбуз, Кудай буйрса. Ошол окуган эл озот дейт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол таалим программасында бүгүн ушул Сейит устазыбыз керемет таалим сабак кылып берди. Ушул чубак устаз жөнүндө бир азыраак болсо дагы жаркын элесине арнап, түштөрүн айтып, аны жоруп, буюрса сонун бир келечекте мен ойлоп атам, дагы 2-чи, 3-чү, 4-чү, 10-чу, 30-чу томдуктар чыгат деген ойдобуз. Кудай таала сизге күч кубат берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, ушул Марва ТВнын насихаттын угармандары, көрөрмандары, биз китеп окусак, мынакей Чубак ажынын китеби колубузга тийди. Сиздер да окуңуздар. Электрондук вариантта да бар экен, аны угуп, талдап, суроо сунуш пикирлер болсо бериңиздер жазуучуларга, которумчуларга. Кудай буйрса окуган эл озот. Кудай буйрса Кыргызстаныбызда өнүп өсүү көп болсун, китеп окуган эл бололу. Жалпы дүйнө жүзүнө буюрса ушундай алымды даңктаган китептер чыга берсин. Сейит агай болсо Кудай таала ишине, амалына, кадамына Кудай берекесин берсин. Кийинки таалимден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.